Кийинки сөз Алиев Медербек Кубанычбековичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, кымбаттуу коллегалар жана урматтуу талапкерлер. Мен сиздерге төмөндөгү оюму пикирейми билдирейин деп туура көрдүм. Бардыгыбызга маалым болгондой, парламент дүйнө жүзүндө адам баласы мамлекеттүүлүктү түптөгөндөн бери жөнөкөй гана жай баракат турмушта эмес, оор акыбалдарда дагы өтө чечүүчү ролду, факторду ойноп келген. Жалпы жөнүнөн парламент деп айтып коебуз. Монголиядагы курал, Америкадагы конгресс, Украинадагы Рада, бизде жогорку кеңеш. Жалпы жөнүнөн стереотипалык көз карашта жана укуктук ченемдик актыларда белгиленгендей, жогорку кеңештин төрагасы спикер. Мындайча айтканда модератор деген эле түшүнүктө, алып баруучу тамада. Бирок мен буга кошулбайт элем. Мен ойлойт элем, жогорку кеңештин төрагасы бул жогорку кеңештин жүзү, жогорку кеңештин күчү, жогорку кеңештин кудурети, алмазы. Ушул жерде 90 депутаттын кадыр баркына баа кошо турганда, бааны ала тургандагы ушу төрага болот. Ошончу кимиңиздер төрага болсоңуздар дагы Кудайдын буйругу менен ийгилик каалайм. Болгону жогорку кеңешти 3 бийлик бутактын биризинин башчысы катары татыктуу деңгээлде алып барасыздар деп ишенем. Экинчи маселени айтып кетким келип турат. Азыр өйдө да айтылып кетти. Мамлекеттик кызматчылардын кыскартуу боюнча оптимизация маселесин мен колдойм. Министрликтер болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар болобу, же жогорку кеңештин аппаратыбы. Себеби алакандай 5 миллион калкка килейген, громоздкий, неповоротливый, как слон в фарфоровой лавке, госаппарат не нужен. Бирок дайыма биз кыскартуу маселесине келгенде байкуш бейбечаралар айдалып кетет да, крышасы жок, же тааныш билиши жоктор. Ошончу мен кимиңиздер төрага болсоңуздар сунуш айтып кеттим. Кошкойлу. Кимиңиздер төрага болсоңуздар суранып кетким келет. Жогорку кеңештин аппаратында татыктуу кесипкөйлөрдү сактап калыңыздар. Тааныш билишти эмес, өкүл балдарды эмес, иштей ала турган, ишти жүргүзө ала тургандарды. Рахмат, ийгилик. Биз бүгүн азыр дагы бир тарыхый окуяга, же болбосо тарыхый дагы бир парламенттин атына шек келтире турган болуп атабыз. Азыр ушул жерде бир эки маселе көтөрүлүп атат. Комитеттер боюнча, эгерде маданиятка, анан агрардык комитетке каршы болом десеңиздер, анда азыркыдай кылып дагы өттү кылып кое бересиздер анда. Бул жерде мына көпчүлүк чыгып сүйлөгөндөр дагы ушул агрардык комитетти, бул биздин ашказаныбызга болсо, маданият комитетин башказаныбызга деп эсептегендер айтып атышат туугандар. Мен дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Могу соц комитеттин ичинде бул убакка чейин да жазылган эмес. Азыр дагы жок болуп атат. Маданият деген жок. Комитеттин ичинде дагы жок болуп атпайбы бул убакка чейин. Эми маданиятты өзүнчө кылалы, ошого адабиятты кошолу деген сөзгө каршы чыга турган болсок, анда биз маңкуртпуз. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Бир жигит айтып өттү, азыр комитеттерди алыш үчүн айтып атат деп. Өзүңөргө буйрсун. Бүтүн Кыргызстан фракциясы бир да комитет албайт. Бизге элдин кызыкчылыгы керек, жогорку кеңештин эффективдүү иши керек. Биз чуркап барып комитетте эле коеюн, кабинетте эле коеюн деген фракция эмеспиз. Өзүңөргө буйрсун, жыйынтыгында дагы өзүңөр жооп бересиңер кийин. Биз иштин кызыкчылыгы үчүн айтып атабыз ушул маселени. Азыр бир коллегам туура айтты. Мен ошол Султан Айжигитов мырзадан сурайын дедим эле. 4 төраганын орун басар эмне иш кылат? Эмне иш кылат алар? Мына ошолорго айлык көтөрүлөт, ошолорго автоунаа берилет. А комитеттерге эмне берилет? Эч нерсе берилбейт. Иштен башка эч нерсе берилбейт туугандар. Иштен башка эч нерсе жок. Мына ошого биз комитеттерди жана Арслан Касымакулович айткандай, иштейм деп жулунуп аткан азаматтарга иш менен камсыз кылыш керек, бериш керек. Маданияттын маселеси айдалбаган талаадай болуп жатат. Адабияттын, тил маселеси айдалбаган талаа, миграция маселеси, агрардык маселе. Мына биздин сугат жерлер жылына канча 100 000 гектар жерлер сугат жерлерден кетип баратат. Ирригациялык системанын баары жокко учурап атат. Биз недропользование менен экология экөө бири-бирине карама каршы келет садагалар. Недропользование бул кирешенин аркасынан иштейт.
А экология айлана чөйрөнүн тазалыгын сакташ үчүн иштейт. Талаа түздүн, таштардын баарын аткылап, алтын алабыз деген недропользовательдер болот. Жок, бизде бул жерден суу булганат, мал булганат, чөп булганат деп кыйкырган бул экология комитети болот, садагалар. Аралаштырбагыла экөөнү. Жана карышкырды дагы бир короого, койду дагы бир короого камап кое турган болсок, эки короо куруунун кереги жок деген сөздүн кереги жок бул жерде. Биз дагы бир жолу айтабыз, бир да комитеттиңерге мурдубуз бүткөн жок. Буйурсун өзүңөргө. Рахмат. Талант Турдумович, урматтуу коллегалар, менде бир сунуш бар. Бир консенсуска келсек, айтылган сунуштарды камтып, Талант Турдумович, менин сунушуму азыр добушка коюуну мен суранам. Мына айтылган сунуштарды эске алып, социалдык саясат боюнча комитетке маданият, урматтуу төрага угуп атасызбы? Мен убактымды токтотуп турала. Талант Турдумович, жалпы коллегалар бир консенсуска келели. Мына социалдык саясат боюнча комитетке маданият жана миграция деген сөздү кошолу. Мына социалдык комитет эми ар бир көйгөй үчүн өзүнчө комитет ача берсек да болбойт. Менде мисалы 78 көйгөй бар. Анда 78 комитет ача албайбыз да. Мисалы ар кайсы көйгөйдү кандай мыйзам долбоорлорун сунуштап тиешелүү комитеттерден өткөрө берсе болот. Бул жака жазылбай калса эле ошолго байланыштуу маселе көтөрүлбөйт, ошол маселе чечилбейт деген сөз эмес. Ошондуктан маданият менен миграцияны кошуңуз, анан агрардык жана экология деп ошо 8-чи комитет кылып киргизиңиз. Ошол менен менимче маселе чечилет. Бир комитет кошуңуз, агрардык жана экология. Жана маданият менен миграцияны социалдык блокко кошолу. Эми буга чейин деле билесиз да, мына социалдык комитетте мен мүчө болдум. 120 депутат бар эле. Көп учурда бир комитетте 3 эле адам болуп калып, канча жолу кворум болбой өтпөй калган учурлар көп болду. Азырга караганда 90 депутат. 3 адам, 2 адам келип калып өтпөй калган учурлар көп болду. Ошондуктан азыр 10-15 комитет ачып алган менен урматтуу кесиптештер, эртең 90 депутат. Чын эле анан комитет башталып, иш башталгандан кийин бир комитетте 3төн же 2ден депутат отуруп калган учурлар болсо, анан кайра ойлонуп калбашыбыз керек да. Бирок каршы эмеспиз. Ар бирибиз бардык комитетке регламент боюнча катыша бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан 8 комитет кылалы, агрардык жана экология кошолу, социалдык блокко маданият жана миграция. Мына ошондо жанатан бери айтылган бардык сунуштар эске алынат деп ойлойм. Ошол менен талкууну токтотолу дагы, анан шайлоого кирели. Вакыт кошуп калам. Гана бир маселе боюнча бир депутат 2 жолу гана процедурный маселеге чыгып сунуш бергенге укугу бар. 2 жолу. Ошондо эске алсаңыз. Талант Турдумович, биринчиден мына биринчи микрофонго чыгып атабыз, сизди куттуктайбыз. Жаңы кайрадан шайланышыңыз менен мындай бир адилеттүү калыс алып барып берсеңиз, анан эми бул жерде башынан эле ушу мыйзамдарды бузбасак деп айтып кетет элек да, Талант Турдумович. Талант Турдумович, биздики азыр чечим болду да, жогорку кеңеш чечими болуп атабы? Азыр чечим добуш бердик да. Мына жерде Конституцияда 86-берененде жазылып турат, мына мыйзамдар жогорку кеңештин чечимдери эгерде Конституцияда башкача каралбаса, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алынат деп турат да. Эми мына мыйзам Конституция кандай болсо ушудан чыкпайлы. Кайра койгондун эмне кереги бар? Уже добушка коюлду да бул азыр. Мыйзам бузбасак дейм. Рахмат. Регламент менен кетебиз, мыйзам менен. 6-чы микрофон. Жетөгөз шайлоо округу Малиев. Урматтуу төрага, сиз ушул аппаратка тапшырма берип койбойсузбу? Ушул ким кандай добушту бергенин ошо жарыя кылып койсунчу. Ким каршы экен? Маданиятка ким каршы? Агрардык саясатка ким каршы? Миграцияга ким каршы? Аялдарга ким каршы? Ошону биздин шайлоочулар көрсүн да. Ошол добуштун, жанагы добуштун эмесин добуш бергенин жарыя кылып коюңузчу. Рахмат. Рахмат. Аппаратта бул жерде бар. Албасаңар болот. 5-чи микрофон. Рахмат. Мен сунуш кылам, кайра кайтып келиңиз. Бул жерде азыр түшүнүксүз болуп калды. Кайра кайтып добушка берип коебуз. Бир жолу биздин сураганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Так. Регламенттин талаптарына ылайык ушундай норма бар.
Sunuş kelip çödat. 5. mikrofon. Bütün Kırgızstan'a da kanmadı Umarov. Hurmatlı kesipteşler, konstitutsiya güçüne girgen, hazır talan turuna abdan tuğra çeçim çıkardınız. 6. berenesinde жазылып турат. Ушул конституция жогорку юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасында түздөн түз колдонулат. Биздин мындан кийинки иштей турган регламентибиз конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Туурабы? Конституциялык мыйзам. Ушундай макамга ээ болду. Конституциялык мыйзамга ээ болгондон кийин ошол талап менен кабыл алынат. Эгер экинчи конституциялык мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар конституция негизинде кабыл алынат. Андан кийин бүтүндөй конституциянын талабына каршы келген мыйзамдар каршы келип калса, конституция түздөн түз иштейт, чекит. Бүттү, башка түшүнүк жок. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Ишеним фракциясы Ормонов. Кайра добушка коюңуз дагы бир жолу. Урматтуу коллегалар, өзгөчө комиссиянын мүчөсү болуп кол коюп, азыр каршы добуш берип аткандар. Анда комиссияга кирбеңиздер. Макул кол коюп алып турган бул жерде каршы добуш баскан бул эмне дегендик? Beşinci mikrofon. Сүйлөгөн сөзүбүз менен жасаган жумушубузду ал келсин деп. Ар бир фракция, депутаттык топтор ишеним көрсөтүп, биз комиссия түзгөнбүз. Бүгүн биз бири-бирибизге ишенбей отурсак, эл бизге кантип ишенет? Раз комиссия өзүнүн чечимин чыгарып келдиби? Шуну колдоп, ошол комитеттердин ичине азыркы айтылып аткан сунуштардын баарын кошуп, иш алып барсак болот. Биз баарыны толук кандуу түшүнүп отуруп, бирок бул жерде кичине бир аброй топтош үчүн ар кандай сөздү сүйлөп атабыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир жолу суранып кетем. Кылган ишибиз менен сөзүбүздү дал келтирели. Рахмат. Урматтуу коллегалар, сунуш келип түштү, дагы бир жолу кайра алып келели деген. Биринчи добуш берип койбойлубу? Üçüncü mikrofon. Рахмат, Талан Турдуматович. Номер 4 Кокжар шайлоо округунан Бакиров. Урматтуу депутаттар, мына кызганбасак да комитеттер көбөйүп кетти деп. Комитеттин көбөйгөнү мыйзамдардын сапаттуу чыгышына жакшы өбөлгө түзөт. Мына бири-бириге кошпогон бир тармактарды кошуп салдык. Мына физически эртеден баштап кечке чейин успет этпейт ошо маселелерди карап чыкканга. Бир комитет келгиле бөлүп туруп, мына айыл чарба, суу ресурстары, регионалдык өнүктүрүү жана экологияны отдельный кылайлы. Биздин 60-70% элибиз айыл жеринде жашайт. Мына былтыры сууду көрдүңүздөр, кандай тартыштык, кургакчылык болуп атканын. Bundan kaçpaylı, biz fizik üspet etmeyiz. Eğer mıyzamdardı sapattu çıkışını kalasak, komitetler koyrak bolğanı jakşı. Jogorku Kengeşte jalpı jıyında 2 minut, 3 minuttan çek var. Al emi komitette kengiri vakit berilet, vakit çektelbeyt. Oşol jerde kançalagan talkuu bolsa dağı sapattu uşul bizdin jogorku jıyınga çıgat ele. Oşonga kızganbağыңыздар hiç kaçan. Rahmat. 4. mikrofon.